Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун тескемесинин негизинде Кудайберди Кожобеков кайрадан Ош мамлекеттик университетинин ректору болуп тайындалды. Тескеме менен 15 ноябрда президенттин администрациясынын тармактык саясат бөлүмүнүн эксперти Медербек Омурбеков окуу жайдын окумуштуулар кеңешинде тааныштырды. Жыйынга билим берүү жана илим министринин биринчи орун-басары Бекжан Супаналиев да катышты. Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку билим берүүчү уюмдар жөнүндө жогонун 1.9 пунктуна ылайык Кожобеков Кудайберди Гапаралиевич Ош мамлекеттик университетинин ректору болуп тайындалсын. Кудайберди Кожобеков 2019 жылдын ноябрдан тартып окуу жайды жетектеп келет. 5 жыл аралыгында Ошмуда эл аралык мамилелерди кеңейтип, өнөктөш чет өлкөлүк жогорку окуу жайлар менен биргелешкен кош дипломдуу билим берүү программаларын ийгиликтүү ишке ашырууга жетишкен. Анын жетекчилигинде университет QS уюму тарабынан сунушталган эл аралык рейтингде 4 жылдыздуу университеттердин катарына кирген. Быйыл Айзанын 2025 жылдагы мыкты университеттеринин жаңы рейтинги жарыяланып, эң мыкты 13 университеттердин катарын толуктады. Муну менен окуу жай Евразиядагы эң алдыңкы университеттердин үчтүгүнө кирди. Жалпылап айтканда, Ош мамлекеттик университети 4 муундагы университетке умтулуу жолуна түштү. Беш жыл аралыгында 20 окуу имараттар курулуп, толук оңдоп түзөөдөн өттү. Алгачкылардан болуп, өлкөдө Ош мамлекеттик университети электрондук окууга санариптик тейлөөгө өттү. Абитуриент окууга тапшыргандан тартып, диплом алганга чейинки кыймыл-аракеттер санариптештирилди. Кудайберди Кожобеков окумуштуу катары 2 илимий монографиянын, 9 окуу усулдук колдонмонун, 90 илимий макаланын, 6 автордук бөлүктүн ээси. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.